Бактылуу жашоо бактылуу күндөрдөн куралат. Ал эми бактылуу күндөр бактылуу Мен Анарбаева Назгүл, 51-демин. Өзүм Казакстанда иштеп жүргөм. Азыр Кыргызстанга депорт болуп келгенден кийин депортат неме болуп, Кыргызстанда жашап атам. Ушу Свалкада жашаганыма 3 жылга таяп калды. 3 жыл болуп калды жүргөнүмө. Ошол жерде иштейм, ошол жерде тамак ашымды табам. Бара турган жерим жок. Ошол жерде жалгыз өзүм Кыргызстандамын. Бала чакам бар Казакстанда, бир тууганым да Казакстанда. Өзүм бул жердемин. Ошол менен күнүм көрөм. Күндө тамагымды таап, немемди таап, ушинтип жашайм. 2 кыз, 3 неберем бар. Экинчи кызым 18-ге толду. Ал сиңдимдин колунда. Телефон менен сүйлөшүп турам алар менен күндө. Күндө бир убакта телефон менен сүйлөшүп турам. Энди баягы кучактап бетин өппөгөндөн кийин телефондон да сүйлөшсөм да кичине сагынычың не алат, тарайт. Ошол жерде жашап, ошол жерде күнүмдү көрүп атам. коробканы коробкага салып, Талашардын свалкасын